Эмгек бар жерде өнүгүү бар деген уран алдында жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Темирбек Тилебаев шайлоочулар менен жолугушууларын улантууда. Бүгүн 13 ноябрда талапкер өзүнүн балалыгы өткөн Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн Благовещенка айылындагы тургундар менен жолукту. Жолугушуу учурунда Тилебаев өзүнүн шайлоо программасы менен кеңири тааныштырып, шайлоочулардын суроолоруна жооп берди. Тажрыйба алган соң мен өзүбүздүн элибизге бир ушундай салым салып, ошол инвесторлорду алып келип, ошол бир экспериментальный кылып, ушу Сузак районунан баштап 5-10 ошондой мини цехтерди куруп, бүт Кыргызстанга көрсөтүп, мындай бир үлгү кылып көрсөтсөм деген жакшы ниеттерим бар. Бирок эми андай инвесторлорду далай эле сүйлөшүп, далай тартып келдик. Эми биздин мамлекетте бая чиновниктерге аларсыз иш бүтпөйт экен. Үстүдөн түшсөң, үстүдөн алып келгенде эле канча берет экен, кандай кылат экен деген вопростор менен кайтып кетип калып атышканда көбү. Мына азыркы күнү биздин бийлик теге мына ажообуз айтып атат, алып келгиле, инвестиция алып келгиле, салгыла, кылгыла деп. Өзүмүн талапкерлигимди коюп, ошо элдин алдына чыгып, эгер колдоп эмне кылсаңар ушуга окшогон иштерди ишке ашырайын деген жакшы ниет менен алдыңарга чыгып отурам. Жолугушууга катышкан тургундар алдыдагы шайлоодо Темирбек Тилебаевди колдоорун билдиришти. Алар талапкердин программасы аймактарды өнүктүрүүгө багытталганын баалашууда. Ошондой эле Тилебаев айыл чарбага тиешелүү мыйзамдарды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга жоопкерчиликтүү мамиле жасай турганына ишеним артып турушат. Биз колунубузду колдойбуз. Бардык айтып аткан пландары бардыгы ишке ашсын. Илайым ошол Тилебаев Темирбек Кыргызбаевичти колдоп, эли журтубуз түп көтөрө ушу балага неме таштайбыз, добушубузду беребиз. Сузак районунда жашап төрөлгөнбүз. Ушул жерде дыйканчылык менен алек болобуз. Ушул жашка чейин эле аз учурда деле. Себеби программаларын мен өтө жактырдым, өзүмө жагат экен. Себеби башка жак 90-жылдан бери эле ойлоп көрсөк эч кандай мини фабрика, мини заводдор эч нерсебиз калган эмес экен да. Ал эми бул Темирбек айтышына караганда бул башка жактан инвесторлорду тартып, ушу мини завод фабрикаларды ачып, элдин кызматына жарай турган, элдин алдыга тарта турган бир программалар менен келиптир да. Ошондуктан мен колдойм. Өлкөдө айыл чарба тармагын колдоо үчүн конкреттүү программалар жана механизмдер иштелип чыгып, сапаттуу мыйзамдык база түзүлгөн. Бирок алардын көпчүлүгү аймактарда толук кандуу ишке ашпай келет. Ал эми жардам айыл жергесинде баарына тең жетпейт. Бул программалар ар бир дыйканга жана фермерлерге жетип, жерлерден натыйжалуу ишке ашышын камсыз кылуу керек дейт талапкер. Жергиликтүү ушу ишканалар жокчулуктун айынан мигранттар болуп, миграцияга кетип, балда жаштарыбыз бүт четте иштеп жүрөт. Эгер ошондой ишканаларды жандандырса, мына бизде кайра иштетүүчү мына биздин эми ушул регионду алганда бизде мал менен анан жер менен тиричилик кылат основном карапайым эл. Ошону жерлерде сүт переработка кылган мини цехтер жок да практически бизде. Кайра терини иштетүүчү жүн жууй турган мына терилер 90-жылдары тери чогултуп элдер байыган, мен жолдош балдарым бар, көп тери менен көтөрүлгөндөр. Мына азыркы күнү терилерди мына бир той болсо 3-4 кой союп, ушулардын тери ыргытылып, жүндөр ыргытылып, өрттөлүп жатат. Номер 12 шайлоо округунан 15 катар номери менен жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Тилебаев Темирбек Кыргызбаевич 1966 жылы Ош облусунун Лелин районуна караштуу Шайдан айылында туулган. 1 жаштан баштап үй бүлөсү Сузактагы Благовещенка айылына көчүп келип, бала чагын ошол айылда өткөргөн. Темирбек Тилебаев өлкөнүн айыл чарба тармагында көп жылдар бою эмгектенген. Андыктан бул тармакта тажрыйбалуу адис. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, регион. Ошону баары сиздер менен ишке ашырабыз.